Акын мырза, эми бийлик боюнча мына эл аралык беделдүү эле уюмдардын сурамжылоосуна биз таяна турган болсок, бүгүнкү бийликти колдогон кыргызстандыктардын саны көп. Алардын көрсөткүчү боюнча мындан тышкары бийлик бир катар экономикалык өнүгүү болуп жатканын, ири долбоорлор ишке ашып атканын айтып атат. Анан ушуларды эске алганда сиз мындан тышкары Кыргызстандагы оппозиция бир бетке эле, бир жактуу эле сын айтып аткан жокпу? Эгер менин сыным кимгедир жакпай аткан болсо, аны мен барып кулагына коюп аткан жокмун да. Ар бир адамдын туулгандан баштап өз пикирин билдирүүгө укугу бар. Бул жараткандын берген укугу. Ошон үчүн башка айбандардан айырмаланып бизди адам дейт. Адамга Аллах тил берген. Пикирини, оюн эркин билдирүүгө. Эгерде бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат, бирөө түшүнүп айтат, бирөө түшүнбөй айтат. Эгерде түшүнбөй айтканын же түшүнүп айтканын баарын оозун жаба берген болсо, анда биздин пенделик касиетибиз кайда? Эмнелер гана деп айтат? Башка мамлекеттерди деле карап көрүңүздөр. Бийликти эч ким аяй деп башынан сылап 100% колдоп турган бир да бир өлкөнү таппайсыз. Издеп көрүңүз, мага айтыңыз, кайсы өлкөдө ушундай бар экен? Бийликке сөзсүз түрдө, бийлик эмес, ата-эне катарында балдарыңа да жакпайсың. Инсан катары бир туугандарыңа да жакпайсың. Бийликке сын айтуунун бир чеги болуш керекпи? Бийликке сын айтуунун чегин Мадумаров 93-жылы эле айтып койгон. Суга Кыргызстандын кезинде демократия — это свобода в рамках Конституции деп. Конституцияда кандай укуктар берилген болсо, ошол укуктардан кылдай кыйшайып чыгыштын кажети жок. Конституцияда. Конституцияда бийликти басып алууга тыюу салынат. Мыйзамдарда тыюу салынат. Мадумаров өмүрүндө бийликти басып алуу жөнүндө тескерисинче, ар бир кадам каккан казыктай мыйзамдуулук болуш керек деп келет. Мына мыйзамдуулук деп пикирип жүргөн Мадумаровдун көрүп аткан күнү бүгүн ушул. Мыйзамдуулук деп аткан. Мына неместин улуу окумуштуусу, ойчу айтат да, эгерде сен биринчи топчуңду туура эмес түймөлөгөн болсоң, топчулаган болсоң дейт. Калгандары дагы туура эмес кетет дейт. Бизде биринчи кадамдар туура эмес кетет да. Мына кылмыш ишин козгогондо туура эмес кетет. Жанагы иликтөө жүргүзүп атканда, тергөө жүргүзүп атканда туура эмес кетет. Мына 67 күбөнү жазышыптыр мага. Мен бирөөнү да жазган жокмун, ушулар келип берсин деп. Ошол айыптоочулар коюп атат ушу 67. Карасаңыз, 61 киши келген болсо, 60-ы 100% Мадумаровду колдоп сүйлөдү. Эмне үчүн билесизби? Себеби алардын баары советтик доордогу билим алган, дасыккан адистер. А ошол жерде доомат коюп аткан прокуроруң да, сотуң дагы Баткен областына барып дагы көргөн эмес. Тескерисинче кече аныкталды, бир жагы жакшы болду. Мадумаров тескерисинче жер алып атат, берип аткан жок да. Ошондуктан булар калчылдап отуруп, заматта 321 беренени, 23 беренени жанакы 338ге которо коюп атат, чечим чыгарганда. Мына сиз жазсылы мына. Старо айтып аткан эми суроомду уzattып калайын. 4 көчө тилкеси боюнча, Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча сизге ошол мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылышына дал ушул 2009-жылдагы протокол негиз болду. Сиз анын юридикалык күчү жок экенин айтып бересиз. Ошол эле учурда президент кыргыз-тажик чек арасын тактоодо дал ушул протокол кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаратканын айтып атат. Анан сурайын дегеним, ошол протоколду кабыл алууда кандайдыр бир алешендиктер болгон деп эсептебейсизби? Мен айтып атам сизге, 61 күбө келди. Аларды мен чакырган жокмун, айыптоо чакырды. 61. Бирөө гана ары буйлап картографиянын директору, ал өзү агроном экен, картадан түшүнүгү жок, Мырзаев деген. 61дин 60-ы 100% Мадумаровду колдоп сүйлөдү. 100% мен сизге айтайын. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып генерал-лейтенант Исаковго, генерал-лейтенант Мамытовго током, Мамытовго, генерал Мадамбековго, Бакыт Алымбековичке, полковник ошол кездеги чек ара кызматынын жетекчиси Саид Эратовго, ошол Кыргызстандагы эң дасыккан адис картография боюнча, чек ара боюнча бул Саламат Аламанов. Эң дасыккан адис ошол. Курбанбай Искандаров экөө. Мына ошол экөө тең соттун да, прокурордун да сабаттуулугун жоюп коюшту. Эми сизден саясий процесстер, оппозиция боюнча дагы суроо узатайын деп атам. Азыркы учурда ошол
кандайдыр бир деңгээлде оппозицияга дагы сын бар, анан өзгөчө оппозиция өзүнүн ишмердигин, иш жүргүзүү өңүтүн дагы өзгөртүш керек деген пикирлер айтылып келет. Жанагы мен айтып аткандай бир беткей сындап бир жактуу болуудан карманышы керек, анан башка жолдорду тандоо жолу бар. Мисалы бир беткей деп мындай айтканыңарга жакшы да, бир беткей деп кимди айтасыз? Мисалы кимдин сөзүн бир беткей деп айтасыз? Айтыңыз мисалы. Мисал келтириңизчи. Баланчы деген партия, Түкүнчү деген саясатчы бир беткей айтты деп мындай бир. Адахан мырза, ошону мисал келтире турган болсом, мына жеке сизди деле ошол Адахан Мадумаров дайыма бийликти сындайт, кандайдыр бир жетишкендиктер болсо көрө албайт деп айтып атышпайбы? Ушул мисалды алганда деле. Эми мындай кылып айта алайын. Мадумаров Акаевтан бери бардык бийликти сындайт. Эгерде Мадумаровдун айткандары туура эмес болуп чыккан болсо, эмнеге кууп атасыңар айылнайындар? Эмнеге качып жүрөт алар? Эмнеге камалып атат, эмнеге качат? Демек Мадумаров убагында айтып коюп атат да. Кептин баары ушунда туруп атат да. Чындыкты далилдеш үчүн өзү 3 кандайдыр бир айлампадан өтүш керек да. Чындыкты сен билесиң, сен үчүн чындык. Чындыкты сен жакындарың билет чындык, а чындык качан эл үчүн чындык болуп калганда. А Мадумаров ошонун биринчи кадамында айтып коюп атат. Кеп айтылган убактысында. Тарых Сталин айткандай ар бирин шамал менен учуруп келип ордуна коет. Мына Садыр Жапаров менен Камчы Ташиевти, Келдибековтерди, Талант Мамытовторду камап атканда бийлик чектен чыгып кеттиң, туура эмес кылып атасың деп айттым беле? Силердин ушул жериңерге келип. Мен ошондо президентине кирип, премьер-министрине кирип айттым беле ошолорго жаман көрүнүп. Мадумаров ошондо да жаман көрүнгөн. Бүгүн буларды туура кылды, Мадумаровка эч нерсе жакпайт дегендер экөөнүн тегерегинде жүрбөйбү чуркап? Адам өз жүрөгү менен, өз каалоосу менен жашаш керек. Ал бүгүн жагып калам, эртең жакпай калам деген түшүнүк болбош керек. Туруктуулук. Сиз айтып атасыз, кече Сооронбай Жээнбековди 80% кыргызстандык Сооронбай деп турат деп кыйкыргандар бүгүн бийликтин туу чокусунда отурушат го. Отурабы? А 80% Сооронбай деп аткан болсо, эмне үчүн 20-жылы кууп чыкты? Эмнеге? Кимге ишенишим керек? Мадумаров айтса, кимге ишениш керек? Айткылачы айланай. Сиздин пикириңизче эми азыркы саясий кырдаалда бийлик эмнелерге көңүл бурушу керек деп эсептейсиз? Мен бийлик айтуунун эч нерсенин кажети жок. Булар эч нерсени укпайт. Эми ошентсе да. Эми айтканды биз парламенттен айтып атпадыкпы? Трибунадан айтып аттык. Биз жабынып, жашырып алып, бир жерге бекинип алып айтып аткан жокпуз да. Момундай болуп силердин экраныңардан айтып атпайбызбы? Экрандан айтып атпайбызбы? Эмне кылыш керек эле? Кандай болуш керек эле? Эмне болуш керек эле? Парламентти мынчалык кордобош керек. Парламенттин курамы башка маселе. Бирок мынчалык кордобош керек. Бул бийликтин бир бутагы. Болгону дагы негизги мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алчу. Эл өкүлү. Бирок эл өкүлү эмес да булар азыр. Азыр бир күчүк кишинин өкүлдөрү болуп калышты. Экинчиден, сотту мынчалык калчылдатып титиретпеш керек. Калчылдашат. Хан мырза, эми биздин маегибиздин жыйынтыктоочу суроолорун өтө берели. Мына сиздин азыркы сиздин айланасындагы окуя ошол ишиңизге байланыштуу болуп турат. Соттун чечимин, БШКнын чечимин арызданасызбы? Анан ишмердигиңиз, саясий ишмердигиңиз кандай болот? Кыргызстан партиясы менен кийинки процесстерге кандай аралашасыз? Биз сөзсүз түрдө өмүр сүрүп аткандан кийин айлана чөйрөңө, жашооңо кайдыгер карабайсың. Сөзсүз өзүңдүн ар бир маселе боюнча көз карашың болот. Сен агып бараткан дөңгөк эмессиң да. Же байлап койгон мал эмессиң да. Пикир айтылат. Сөзсүз түрдө айтылат. Экинчиден, мен сизге дагы бир жолу айттым, Бишкек Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин кечээ мен сотко бердим. Сот кабыл алды. Каралат. Кандай каралат, жыйынтыгы кандай болот? Бул экинчи маселе. Биз өз укугубузду, өзүбүздүн жарандык укугубузду 100% колдонууга милдеттүүбүз. Себеп бир өлкөдө биздин кыргыз бабаларыбыз керемет философ болгондо,
бала ыйлабаса эмчек жок дейт. Эгерде сен өз укугуңду талашпасаң, өзүңдүн адамдык ордуңду талашпасаң, сенин ордуңду, сенин укугуңду эч ким колуңа алып келип карматып бербейт. Себеп ар бир өзүнүн укугун коргонушу керек, өзүнүн укугун колдонушу керек. Анын үчүн күрөшүш керек. Маселе ушунда. Биздин Бүтүн Кыргызстандын программасы бар. Саясий көз карашы бекем. 17-18 жылдан бери эң туруктуу келаткан партия. Кылдай кыйшайбай, каккан казыктай ордон козголбой келаткан. Жападан жалгыз Бүтүн Кыргызстан. Калгандары шайлоо учурунда пайда болот, шайлоо бүткөндөн кийин кайра жаңы ат менен кайра чыга берет. Биз 3 жолу шайлоого катышып, 3-өндө тең уткан партиябыз. Биз билебиз, өзүбүздүн колдоочуларыбыз кандай экенин, канча экенин аябай жакшы билебиз. Башка маселе, биздин колдоочулар өзүнүн укугун канчалык деңгээлде коргой алат. Ал башка маселе. Ошондуктан биздин саясий көз карашыбыз, саясий позициябыз 18 жылдан бери кандай болуп келген болсо, ошол бойдон кыйшайыпсыз калат. Ахан мырза, анда ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат айткым келет. Дагы бир жолу айтам, мен 8 ай изоляцияда болгондон кийин мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен мага бир керемет китептерди берип жиберип аткан азаматтар болуп атты. Сиз билесизби, 83-кө чыгып калган бир кемпир 3 айлык пенсиясын топтоп, пенсиясын берип берем деп ыйлап, ушундай болуптур. Мен терең ыраазымын, таазим этем. Баарына таазим этем. Себеп биз аябай көп экенбиз. Мен ал жерде 2 университетти бүтүргөн болсом, ошол 3-чү университет болду. Менимче бул университеттин сабагы бир төлүктүүлүк сабактар. Кудай буйрса, мен муну жаман деп айтпайм. Ар бир нерсенин аркасында жакшылык бар. Буйрса, муну биз жараткан бекер берген жок. Бул келечекте аябагандай чоң пайдасын тие турган чоң бир академиядан чыктык. Аман бололу, тынч бололу, бүт колдоочуларга ыраазычылык.